Нөлөм бул программа ишке ашат. Жаңы жол айылында таза суу менен камсыз кылуучу муниципалдык ишкана быйыл түзүлгөн. Андан бери 800 үй бүлө таза суу менен камсыздалган. Эми жаңы техниканын берилиши менен иш жеңилдейт. Техника боюнча муктаждыктар абдан чоң эле. Себеби дегенде жаңы жол айыл өкмөтү баягы бир жагынан дотация дагы айыл өкмөт болгонуна байланыштуу биз муниципалдык ишкананы таза суу багытында быйыл түздүк. Ошол түзүлгөн муниципалдык ишканада бир дагы техникалык жактан жабдылган эмес. Ошол себептен бизде баягы таза суудагы жүрүп аткан иштерди, техника кыла турган иштерди биз жеке жарандардан арендага алып, саатына 3000-4000 сомго чейин арендасын алып иштетип, баягы биз бир жагынан бюджетти тартыш болгонуна байланыштуу көп кыйынчылык жаралып турганда. Мындай техникалар облустун 8 айыл өкмөтүнө тапшырылды. Салтанаттуу иш-чарага Жалал Абад облусунун атайын техникаларын кабыл ала турган айыл аймактарынын айыл өкмөт башчылары жана ичүүчү суу менен камсыздоо ишканаларынын жетекчилери, Аристин кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар катышты. Бүгүнкү күндө эң таза суу менен көйгөй Жаркыштаг айылы болчу. Жаркыштаг айылы суу менен бүгүн камсыз болду толугу менен. Бүгүн Ислам өнүктүрүү банкы менен 149 миллион сом акча бөлүнүп, 1100 түтүн суу менен камсыз болуп кирди. Анан туруктуу сакташ үчүн техникаларды берди, сварочный аппарат, бүт шаймандарын бөлүп берип атат бизге. Аймактарда ичүүчү суу менен камсыздоо системасын өркүндөтүү өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн маанилүү багыты. Бул калктын бакубаттуулугунун, жашоо сапатын жана ден соолугунун негиздерин аныктоочу тармак. Андыктан суу менен камсыздоо ишканаларынын техникалык базасын чыңдап, атайын инженердик техниканын жаңы үлгүлөрү менен камсыз кылуу зарыл. Мына биздин областыбызда 22 айылда таза суу программасы ишке ашып атат. Жылдын аягына чейин бүтүп ишке беребиз. Бул 4 район, 8 айыл өкмөттө. Ошонун баягы таза суу программасы бүткөндөн кийин баягы долбоордун туруктуулугун сактоо максатында келечекте элдер көп жылдар бою ошол таза суу менен камсыз болуу максатында ушундай техникаларды биз берүүсүн сунуштаган элек. Ошону колдоп бүгүн ошол техникаларды тапшырып атабыз. Техникаларды сатып алууга Ислам өнүктүрүү банкы жана министрлер кабинети тарабынан $326,800 бөлүнгөн. Муну менен айыл калкын таза суу менен камсыздоо жана башка актуалдуу маселелерин чечүүгө шарт түзүлдү. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.